Ал Кыргызстандын келечеги ушу оң болушу боюнча сөз кылганыбызда биз ушу жаңылануу, жаңы муун деп айтып калабыз да. Жаңы муун эмне бизге космостон же болсо башка жактан келеби? Кантип ойлойсуз? Сиз ушуга да мен сиздин пикириңизди билгим келет да. Канткенде биз ушул жаңы муун, биз эски муун эмеспиз деп калабыз да. Кече эле чогуу шайлашып аткан, кече кошо бир партиясында жүргөн адамдар бүгүн мен таптакыр жаңы муун боло калат да. Калабыз да. Же бул сөздү мындай өзгөртүшүбүз керек дагы, биз мынандай болушубуз керек, мынандай ички сезимибизди ушундайга тушташыбыз керекпи деген сиздин пикириңизди билгим келет. Абдан керемет пикир, сонун пикир. Мен көптөн бери элге жеткире албай жүргөн пикир. Сонун суроо да. Кыргыз журналистикасында сейрек ушундай суроолор учурап калат да. Кээде мындай бир бизге жаңы муунду бир жактан алып келип бербейт. Жаңы муун кечекинин уландысы. Өрүк өсүп турса, анын бутагы өрүк болот да. Өрүктүн бутагынан алма түйбөйт да. Же коон эксең дарбыз чыкпайт да. Ошол сыяктуу эле бүгүнкү өсүп келаткан муундагы биздин уландыгыбыз. Ал кандай болот? Кеп жаңы муун эски муунда эмес. Кеп жаштарда, карыларда эмес. Кеп адамда, инсанда. Өзүндө. Маселен, 350 миллион калкы бар. Америка 400 миллиондай калкы бар. Американы 76-га чыккан киши Джо Байден талапкер болуп атат. 76 жаштагы. Американын парламентинде баарыбыз суктанабыз го, тишлекейин агызып эле куюлта берет, Америка деп эле. 96 жаштагы, 94 жаштагы, 92 жаштагы депутаттар отурат. Алар тажрыйбасына карайт. Алар жашына карабайт. Кытайда 50 жашка чейин өтө жооптуу кызматтарга келтирбейт. Бул логика. Мына кечээ мен мисал келтирип айттым да. 92 жаштагы Мамакеевке эмне үчүн кезекке турушат мен операция жаса деп. 80 жаштагы Металип Мамытовичка эмне үчүн кезекте турат мен операция жаса деп. Эмне үчүн жаш врачтарга барбайт, дарыгерлерге барбайт. Тажрыйба. Мамлекетти башкаруу деген кечээ Мамет Макеевич жазып турушул мен кайрылуудан кийин. Айланайын Адахан 90-жылдары кандай болсоң ошол бойдон калдың. Менин скальпелим мокоду, сенин тилиң курчуду. Мен тан берем балам деп, батырмын деп батасын берип атат да, мага чакырып, кабинетинде тамак кылып коюп, ошол жерде бата берип атат. Бул деген сөз эмне? Тажрыйбасы мол азамат жигиттерди, кыздарды алып келишибиз керек. Мен муну 2 жолку шайлоодо айттым. Бүгүнкү күндөгү 60 жаштагы мыкты жетилген азаматтарды коюп, жанына 25 жаштан 5тен кишини бөлүп берели, 3төн кишини бөлүп берели. 5 жылда ушуларды кадр кылып даярдап бериңиз деп. Себеп кадрды университет даярдай албайт. Жогорку окуу жайлар даярдай албайт. Кадрды турмуш даярдайт. Убакыт даярдайт. Көзү менен көрүш керек да. Теория менен күрүштү момундай эгет, күрүштү момундай кылып отойт, күрүштү кургатат деп айта берсең, 1000 жолу айтсаң дагы, практикага келгенде күрүштү тааныбай калышы мүмкүн. Буудайды же арпаны аралаштырып. Ушул сыяктуу мен жана берген сурооңузга кеп муунда эмес, кеп инсанда. Айтыңызчы, мына жашы 90-дон өткөндөгү айткан пикири Усубалиевдин. Бүгүнкү академик болуп 40 жаштагы отурган кишилерден пикирине 20 эсе күчтүү. 70-тен өткөндөгү пикирин айтып кеткен Масалиевдин пикири, Абсамат Масалиевдин, бүгүнкү күндөгү академиктерден 30 эсе күчтүү. Кеп тажрыйбада.